Менин сөздөрүмө капа болбо. Мен сен жөнүндө азбы көппү билемин. Менимче сен эми балалуу боло албайсың. Ата-энең жок, сага күйүмдүү болгон жолдошуң дагы жок. Мындайча айтканда эч нерседен коркпой тобокел кылсаң болот. Өзүңдүн бизнесиң, акчаң болсо жаманбы? Азыр канчалаган кыздар эптеп бай эркек табуунун аракетинде жүрөт. Сен жашсың, сулуусуң, сага деле табылат андай эркек. Күнүмдүк чыгымдарымды төлөп, убактылуу эр болчу. Бирок аягында эч нерседен жок көчөдөн калышың мүмкүн. Ошол жагын ойло. Касымдын айткан сөздөрүнүн баары ачуу чындык болчу. Болот менен канча жыл жакшы жашоодо жашадым, бирок эмне пайда көрдүм? Ошол куракта жакшы жигитке жолугуп, үй бүлө курганы жетишет элем. Ал мага жакшы бакубат жашоо тартуулаганы менен менин психологиямды такыр башка нукка буруп салды. Андан кийин мен жөнөкөй эч нерсеси жок эркек менен жашай алмак эмесмин. Аягында эч нерсеси жок калдым. Кээде жашоодо башкаларды алдасаң да өзүңдү алдай албаган учурлар келет экен. Мына азыр мен дагы чындыктын жүзүнө тике карап, ушунча жылдан бери ойлобой, жашырып келген ойлорду жүрөгүмө огузуп, мойнума алып отурам. Билесиңби? Мен жашоодо канча кыйынчылыктар көрдүм. Менин өмүрүм 35 жашка чейин азапта өттү. Мен түн ичинде токойго тирүүлөй көмүп кеткен учурлар да болду. Мени эч ким коргогон жок. Менин бешенемден сылап, баары жакшы болот, чыда деген адам болбоду. Жыгылдым, турдум. Тизелеп басып жүрүп, ордумдан туруп кеткен күндөр болду. Ошончолук кордук көргөн менде азыр жүрөк жок. Боорум таш болуп калган. Себеби бул дүйнөдө өзүңө өзүң кам көрүп, өзүңдү өзүң ойлобосоң, башкалар сени убактылуу пайдаланат да анан сени таштап кетет. Сен мени түшүнөсүң, сени кандайдыр жакын көрүп жатам. Балким экөөбүз тең ата-энебизге керексиз болуп ташталганыбыз үчүн ошондой болуп жатса керек. Касымдын көздөрүнө жаш толгонсоп жылтырап кетти. Ал өзүн канча күчтүү сезбесин, баары бир кээде ичинен урап, жок болуп кайра түзөлөрүн сезип турдум. Кечир мени. Ал менин жаныма отуруп, колумдан кармады. Анын колунан өткөн жылуулук менин денеме өзгөчө мээримин төгүп жаткандай балкып түштүм. Анын желкесине башымды жөлөп, ойго чөмүлдүм. Ушундай жашоого кандай кылып жетиштиңиз? Мен ага өзгөчө сый менен сиз деп суроо бердим. Ал башында көнбөй жүрсө, бул жолу унчуккан жок. Москвага 10 жыл мурун иштегени келгенмин. Күтүлбөгөн жерден эле ушинтип калып кеттим. Ал кыскача сүйлөп, үйдү айланта карап койду. Менин акылым жетпей турду, себеби Касымдын байлыгындай байлыкты өмүр бою иштеп да табыш кыйын болчу. Сен деле 10 жылда ушундай жашоого жетишесиң. Жетишсең болот. Мен сага жардам берем. Мен анын айткандарына ишенип, ишенбей турдум. Бир айда бир нече миллион иштегин келеби? Ал ушундай кызыктуу суроосу менен мага кайрылды. Албетте, акчаны укканда адамзаттын баарынын эле ою өзгөрөт. Көп акча үчүн кээде баарына макул болуп калганыбызды кээде байкабай да калат экенбиз. Мен ичимден кантип деп таң калганым менен оюмда баарына даяр болуп турдум. Сенин жүзүң жарык, ар дайым күлүп турасың, адамдарга кандайдыр бир жылуулук тартуулайсың. Сага менимче көп ишенет. Менин майда чүйдө бизнесим көп. Айланамдагылар ошого түшкөн пайдадан байып жатат деп ойлошот. Бирок эч кимге айтпаган сырымды сага айтып жатамын. Мен 10 жыл мурун Израилден келген врачтын үйүндө иштеген элем. Убакыт өтүп экөөбүздүн мамилебиз жакшы болуп, чогуу иштеп калдык. Сен таң калба, бирок ал адамдардын органын сатуу менен бизнес кылат. Мен башыма бирөө бир чапкандай эле болуп таң калып карап калдым. Өңүм кубарып кеткенин Касым да байкады окшойт. Эмне десем экен деп мукактана түштү. Сен ойлогондой эмес, алар өздөрү макулдугун беришет. Биз бирөөнү зордоп алып барбайбыз. Билсең, бул жерде карызга, кредитке батып, үй бүлөсүн бага албагандар аябай көп. Алар айла жоктон акыркы үмүтү калганда биздин шартка көнөт. Мен эмне дешимди билбей көп ойлонуп калдым. Мындай нерселерди
уккан менен өзүм иштеймин деп эч ойлобогон элем. Бирөөгө боор тартпа, сага баары бир эч ким күйбөйт. Сен экөөбүздүн эч кимге керегибиз жок. Акчаң болсо гана сыйлуу болосуң, болбосо башкалар тебелеп жок кылат. Же сени өмүр бою болотко окшогондор пайдаланып өткөнү жакшыбы? Биз кайсыл жерде пайда болсо ошол жерде иштеп калышыбыз керек. Жанагы мен көргөзгөн видеону эсте. Биздин жаныбызга көнбөгөндөрдү ошентип жазалайбыз. Анан менин офисим бар. Кыйналган мигранттарга жардам берем. Ошол жерде олтуруп эле донор табасың. Мен сага баарын үйрөтөм. Касым адамды назик жеринен кармаганды жакшы өздөштүргөн эле. Азыр мени дагы сөздөрү менен арбап, ачуу чындыкты алдыма картаны тизгендей эле коюп койду. Мен макулмун. Мен баштагары билип билбеген эле нерсеге макулдугумду берип жүрсөм, бул жолу баарын ойлонуп көрүп, өзүмдү гана ойлодум. Касым мени узак убакытка чейин жакшы сөздөр менен дарылап, башка дүйнөгө алып бара жатты. Бүгүн эртеден бери нөшөрлөп жааган жаандан улам. Асфальтта суулар сел келгендей агып жатты. Мен офистин жанына келип, токтогон машинадан түшүп, оң тарапта жайгашкан дүкөндөр жака бараттым. Сумкамдагы тынымсыз шыңгыраган телефондун үнүнө бир аз кыжырланып, кыйылып жатып телефонду көтөрдүм. Ленора, мен сени эртеден бери издеймин. Касымдын каргылданган үнү угулду. Эрте менен ага айтпай эле келе бергенимди эстеп, бир аз ыңгайсыздана түштүм. Мен офиске келдим. Эмне болду? Жумуштар кандай? Баары даяр болдубу? Касым кызыга сурады. Бүгүн офис жайнаган кыздар келишет. Мен керектүү нерселерди алганы дүкөнгө баратам. Мен дүкөндүн жанындагы далдоо жерге кирип, суу болгон кол чатырымды силкип алдым. Мен 1 саатта барам, тамактанбай тургун макулбу? Бирден Касымдын меримдүү үнү угулду. Анын көз карашын бир сыйра элестетип алдым. Ал менен коштошуп, кол телефонумду сумкама салып, дүкөнгө кирип кеттим. Офисти жыйнап, тазалаганга керектүү нерселерди алып, сыртка чыктым. Офистин жанында күтүп турган орто жаштагы экеже мени утурлай басышты. Алар менен кече жолуккандыктан бири-бирибизди эски тааныштай эле таанып алган элек. Бизди күтүп калбадыңызбы? Жолдо полиция кармап документибизди текшерди. Кара тору эже жылуу учурашып колумдагы сумканы бирөөсүн алды. Бүгүн күн аябай суук. Мен анын суроосун укпагандай болуп, муздак колумду чөнтөгүмө салдым. 2 кабаттуу имаратка кирип, 2-чи кабатына көтөрүлүп, узун коридор менен бараттык. Ушунча акчасы бар жаңыраак имараттан алса болбойбу деп, ичимден Касымга таңыркап койдум. Коридордун эң акырындагы жыгач эшикти ачып, ичкериге кирдик. Офистин ичи жап-жарык болуп, жаңы эле краскалангандай жыттанып турду. Дүкөндөн жаңы алып келинип, кагазынан чыгарыла элек стол-устулдарды колум менен кармап койдум. Бөлмөнүн ичи жарык, жагымдуу көрүндү. Мына эжелер ушул жерде жыйнайбыз. Бүгүн бүтсөңүздөр керек. Мен жанымдагы эжеден сурадым. Кечки 5-6-ларга чейин эле бүтөбүз. Анча чоң эмес го. Терезени да жууш керек экен. Мен терезеге тосулган жалюзини бир четке сүрүп койдум. Алардын жумушун көрсөтүп берип, кол сумкамды көрсөтүп, сыртка чыктым. Коридордо тып-тынч болуп, эч ким көрүнбөдү. Анча-мунча жерлеринде краскасы өчүп, чекелери чирип баштаган жыгач полду карап алдым. 1-чи кабатка түшүп, ажатканага кирдим. Ал жакта дагы эч ким көрүнбөдү. Аялдардын, эркектердин кабиналарынын абалын карап чыктым. Раковина, унитаздар жаңы, таза болуп көрүнүп турду. Колумдагы саатыма бир сыйра карап алдым да сыртка чыктым. Касым экөөбүз тепкичтен жолугуп калдык. Кайда жөнөдүң? Ал бир нерседен шектенгенсинип карап алды. Сыртка чыктым. Ичкериде эжелер иштеп жатышат. Жүр анда, бир жерге кирип отуралы. Касым дагы деле менден көзүн алган жок. Экөөбүз ээрчише басып, жолдун берки бетиндеги чакан кафеге кирдик. Кафеде эл аз, тып-тынч экен. Терезенин түбүнө барып отурдук. Менюсун колго алып, жаныбызга басып келген жаш официант жигит биз менен саламдашып, менюсун
суңгуч эле болбой, Касым бул жердеги тамактардын баарын жаттап алгандай тез сүйлөп заказ бере салды. Анын айткандарын жазып алган официант жигит ары бурулуп жөнөгөндө мен Касымды карап күлүп койдум. Мен бул жерге көп жолу келгенмин да ошого билем кайсыл тамактарды даамдуу экенин. Ал менин жылмайганымдын сырын билип койгонсуп сүйлөдү. Аябай эле эски имарат экен. Мен терезеден көрүнүп турган офис тарапты карап калдым. Шаардын центринен жана жаңы имараттан ала албаймын. Акчам жетпегенинен эмес, ашыкча көрүнүүнүн кереги жок. Жөнөкөй офис, жөнөкөй адамдар иштесе, эч ким бизден күмөн санабайт. Майда иш менен чоң ишти жабыш керек. Бул жерде документ жасайбыз. Мигранттарга материалдык, моралдык жактан жардам көмөк көрсөтөбүз. Документ иштерин жаман көрөм, түшүнбөймүн. Ал иштер менен башка жигит алектенет. Сен келген адамдар менен сүйлөш, арыз муңун ук. Эмне жардам керек болсо аяба. Колдон келишинче жакшы сүйлөөгө аракет жаса. Эң негизгиси келгендер сага ишенип, ички сырын айтып, сен менен ой бөлүшкөндөй болсун. Мындайча айтканда, психолог эле болот экенмин да. Ал үчүн билимдин деле кереги жок. Баарына үйрөнсөң болот, акча баарын чечет. Сенин ким экениңди, бул офиске кантип отуруп калганыңды эч ким билбейт, сүрүштүрбөйт. Андыктан кесибиң боюнча психологмун десең да болот. Ал мага сүйлөгөнчө алдыбызга келген тамактардан бөлүштүрүп тарелкага салып жатты. Мен анын кыймылынан көз албай таңыркап карап турдум. Чынында Касым сүйлөгөн сөздөрү менен башкалардын ишенимине кирип, оңой эле алдап койчу. Аны менен сүйлөшкөн адам жашагысы келип, өзүнчө эле көкөлөп учуп калса керек. Же мен эле ошондой болдумбу, түшүнбөймүн. Мыналарды окусаң, ал кол телефонун менин алдыма жылдырды. Мен көгүлтүр экранга көз жүгүртүп интернеттеги катар-катар тизилип турган эсепсиз жарыяларга көз салдым. Бөрүк сатам, сатып алам деген жарыялар аябай көп берилиптир. Жашоо кайда баратат? Адамдар орган сатканды, кийим саткандай эле көрүп калганбы деп калдым. Эми ушулардын бирөөсүнө чал, бөрүк сатам дейт. Мен көздөрүмдү ачып жумуп Касымга таң кала карадым. Ал менден көзүн албай теше тиктеп турду. Мен жарыялардын бирине узун гудоктор кетип жатканда айланамды карап алдым. Бир нече гудок кеткенден кийин уйкулуу эркектин үнү угулду. Алло, саламатсызбы? Мен ага орус тилинде кайрылып, бир аз денемди жутуп унчукпай калдым. Саламатчылык. Мен сизди угуп жатам. Эркектин үнү өктөм угулду. Мен жарыя боюнча бөрөгүмдү сатмакчы болдум эле. Менин сөзүмдү уккандан кийин эле трубканын аркы жагынан түт-түт деген кыска гудоктор угулду. Өчүрүп койду. Мен момпо суюн алдырып койгон жаш балача Касымды жалдырап карадым. Башкасына чал. Мен кеч келе ар кимге чала береминби? Өзүң чал, менин курсагым ачты. Мен чындап эле жинденип кеттим. Касым вилканы кармаган калыбында эле мага жылмайып койду. Экөөбүз үн сөзү жок тамактанып жаттык. Тамактанып бүткөн соң Касым оозун арчып мага сүйлөдү. Дагы бир жолу чалып көрсөң, сураныч. Мен анын суранычын четке кага албай телефонду колго алдым. Жарыялардын баарына көз чаптырып отуруп, Людмила Васильевна деген аялдын номерин тердим. Адаттагыдай эле узак гудок кеткенден кийин трубканы орто жаштагы аял көтөрдү. Мен биринчи адам менен сүйлөшкөн эле сөздөрүмдү айттым. Мен сизди түшүндүм. Азыр доктордун номерин жиберем. Бирок ал азыр операцияда болуш керек. Түштөн кийин чалып байланышсаңыз болот. Мен номерди билдирүү аркылуу жиберип коем. Жанагы аял тез-тез сүйлөп телефонду өчүрүүгө шашылды. Мен телефонду столго коюп Касымга жалдырай карадым. Көрдүңбү? Ушунча жарыя болгон менен алардын бири да сенин бөрөгүңдү алууга шашылбады. Анда эмнеге мындай жарыяларды коюшат? Алар жөн эле билгиси келет. Канча адам сатууга даяр экенин. Алганы келгенде ишеничтүү адамдары аркылуу эч ким билбегендей кылып алышат. Азыр врачтын номерин жөнөттүгү? Жок, ал врач менен деле түз байланыша албайсың. Ал дагы сөзсүз бир шылтоону айтат. Алар жарыя берип кандай адамдар жазып жатканын байкашат. Почта аркылуу сүйлөшөт көбүнчө.
Силер кайдан табасыңар? Биз бүт дүйнө жүзү боюнча иштейбиз. Мага сага окшогон адамдар көп. Касым офис тарапка карап койду. Интернетке ар кыл жарыяларды беребиз. Кимдир бирөөгө жумуш тапсак, кимдир бирөөгө документ жасайбыз. Дагы бирөө арыз моңу менен кайрылат. Канчалык көп адамдар менен иштесек, ошончолук клиент көп табылат. Келген адамга эле бөйрөгүңдү сат деп айтыш кыйын го. Албетте, андай деп айтпайсың. Сенин жүзүңдү көргөн адам өзүңө кызыгат. Жакындан билгиси келет. Сенин жетишкен жашооңдун сырын сурашат. Сен баары менен жакшы дос бол. Ишенимге кир. Адамды жакшы сөз байкаганыңдан кийин гана сөз келгенде бир бөйрөгүмдү сатканмын деп айт. Сен аркылуу 100 адамдан жок дегенде 4 сатууга аракет жасашат. Азыр көпчүлүк кандай жол болбосун көп акча табууну көздөйт. Карыздан башы чыкпай, бирөөнүн элинде кор болуп жүргөндөр көп. Бардыгы акылдуу ойлонулган. Жөнөкөй адамдын оюна келбес керек мындай нерселер. Мен өзүмчө ойго чөмүлүп отурдум. Бул дүйнөдө эң башкы ролду акча эле ойноорун түшүндүм. Акчаң болсо, кааласаң адамдарды дагы кол астында ойнотсоң болот экен. Кеттикпи? Касым бир тарапта жүргөн официант менен эсептешип, менин үстүмө кийген пальтомду илинип турган жеринен алып кийгизди. Экөөбүз туура эле офиске келдик. Биз келгенде эки аял баарын иреттеп пол жууганы киришип жатышкан экен. Касымды баштан аяк кызга карап алышты. Алар жыйнап бүткөндөн кийин Касым чөнтөгүнөн 1,5 миңди чыгарып, жашы улуураак аялга сунду. Бир аздан кийин алар биз менен коштошуп чыгып кетишти. Офистин иштеп жатканына 1 айдан ашып калды. Жанымдагы сөзгө чечен, кара тору, шуулдаган мен курактуу жигит экөөбүз бат эле тил табышып алдык. Ал кардарлардын документтерин чогултуп, тийиштүү жерге жеткизип келет. Кайра эле даяр болгондо алып келип таратат. Өзү жарытарлуу жумуш деле кылбайт. Менимче, аны деле мен сымал өңү түсүнө, сүйлөгөн сөзүнө карап жумушка алышса керек. Анын аты Азамат. Ал эч качан капа болбосо керек. Ар дайым эки уячасы көрүнүп, жылмайып, жайдары жүрөт. Негизи экөөбүз тең тамашанын көп сүйлөгөн шайыр адамбыз. Азамат экөөбүз тең Касымдын үйүндө жашап калдык. Күндө эртең менен бизди атайын машина алып келип, кечинде алып кетет. Бир күнү түштөнүү маалында мен ага: "Азамат, сага биздин жумуш тууралуу толук түшүндүрдүбү? Биз башкаларды алдап жатканыбызга кандай ойдосуң? Жан дүйнөң кыйналбайбы?" деп суроо бердим. Ал оозундагы тамагын чайнаганы болбой эле какап кетти. Көпкө окшуп жөтөлүп жанындагы суудан ичип, анан мага карады да, суроо берген учурду табасың. Кечир менин суроом сени мынчалык абалга алып келет деп ойлобогон элем. Эч нерсе эмес, жөн эле күтүлбөгөн суроо болду. Бул дүйнөдө же сен бирөөнү алдайсың, же сени алдап кетишет. А мен жаш болсом да көп алдандым. Менин назик, таза жүрөгүмдү адамдар эле катырып койду. Мен азыр бул жөнүндө ойлобоймун. Менин оюмда бир гана акча, тезирээк акча таап, апамды операция кылдырышым керек. Кээ бир адамдын жасаган иштерин билип, канчалык анын жаман адам деп караласаң да, анын ошол жолго барганынын себебин укканда айтарга сөз таппай каласың. Тушумда олтурган жаш жигит апасы үчүн өзүнүн жанын коопсуздукка коюп жүргөнү жүрөгүмдү оорутtu. Себеби биз жүргөн чөйрөдө аял кишиге башка закон, эркек кишиге башка закон болчу. Азамат азыр жаштык кылып акчага кызыгып жатканы менен бул чөйрөдөн эч качан тирүүлөй чыга албашын билбейт эле. Ошол сөздөрдөн кийин Азамат экөөбүз кечке чейин өз ойлорубуз менен болуп анча сүйлөшпөдүк. Үйгө келгенден кийин ал кечки тамагын ичпестен бөлмөсүнө кирип кетти. Биздин офиске жардам сурап 29 жаштагы аял келди. Менин тушумда бир аз тоолук, денелүү, көздөрүнүн асты капка окшоп асылып турган, өңү купкуу, жүнөңкү кийинген, көздөрү бозомук тартып нуру өчкөн, орто жаштагы келин отурду. Мен ордумдан туруп эшикти түртө жаап, эми эле кайнаган суудан чай кылып келип, анын астына койдум. Столдун четинде турган печеньени анын астына жылдырдым. Рахмат. Ал титиреген колдору менен кружканы кармап чайдан уурдап жатты. Бүгүн күн аябай эле суук,
Үстүндөгү өңө өчкөн эски курткасын кымтылап койду. Ал менимче ачкада болсо керек эле. Анын абалын байкап сезип жаттым. Кыйналып кеттим. Эмне кылышты билбей жардам берчи сиңдим. Ал олтурган калыбында эки колу менен башын мыжыгып ыйлай берди. Ушунчалык өксүгөн аялдын ызалуу ыйы да менин да жүрөгүмдү козгоп жатты. Мен аны соротууга аракет да кылбадым. Ыйлап, ичиндегини жеңилдетип алса, кеңири сүйлөшөрбүз деп ойлодум. 3 балам менен ажыраштым. Күйөөм башканы алып алды. Балдарымды айлыга таштап келип, дүкөндө пол жууп иштеп жүргөм. 2-3 ай үзгүлтүксүз айлык алдым. Үйгө да акча салып, балдарымдын тамак ашы оңолуп, үстү жаңырып калганда күтүүсүз иш болуп кетти. Ал сөзүм бүтүп бүтпөй кайрадан шолоктоду. Мен болсо ичимден план түзүп, ага кеңеш берип, Касым менен кантип байланыштырсам экен деп ойлоп жаттым. Өзүмдөн 4 жаш улуу адамга жолуктум. Баары бир эркек керек экен. Алдансаң да, кордолсоң да, алардан бир өмүргө баш тарта албайт экенсиң. Башында баары жакшы болуп башталды. Ал аялым жок деп айтты. Экөөбүз чогуу жашап жүрдүк. Ал квартиранын акчасын төлөдү. Мен тамак ашты алдым. Ынтымактуу эле жашап жүргөнбүз. 1 ай мурун мен айлык алган күнү 2 күндө берем деп баардык акчамды алып турган эле. Эртеси мен жумушка кеткенде эле жүктөрүн жыйнап кетип калыптыр. Ал дагы ыйлады. Кашайып айлыкты да бербей жатат. Акча керекпи? 1 айлыгыңыз канча акча эле? 27 000. Албетте, ал деле оңой табылган акча эмес деңизчи, бирок акча табылат. Ал эркекти Кудай өзү жазаласын. Кайгыра бермеңизчи. Бизге кайрымдуулук кылгысы келген мекендештерибизден акча түшүп турат. Мен сизге азыр ошол акчадан беремин. Ооба, сен айткандай акча табылат дечи, бирок боюмда бар экен. 3 ай болгондо билип жатпаймынбы? Ал жашылданган көзү менен мага карады. 3 баламды зорго багып жатканда 4-түнчүнү эмне кыламын? Эми мындан ары жашоом кандай болот? Абортко кайдан акча табамын? Кантип жашаймын мындан ары? Ал аял өзүн кармана албай калдыбы, айтор мага түшүнүксүз сөздөрдү жаадырып жатты. Ал бир аз өзүнө келип тынчтанып калганда, мен 10 000 акчаны столдун үстүнө койдум. Бул акчаны айлык алганга чейин иштетип туруңуз. Албетте төрөсөңүз жакшы болмок, бирок өзүңүз айткандай баланы да караш керек. Алдырыңыз же алып калыңыз деп кеңеш бере албаймын. Ойлонуп көрүңүз, эртең чалса. Мен анын жүзүн карабашка аракет кылып мониторго үңүлдүм. Рахмат сиңдим. Бул жакшылыгыңды эч качан унутпаймын. Албетте, шартым болсо карызымды кайтарып беремин. Ал сүйүнгөнүнөн дагы бир жолу көзүнө жаш алды. Ал ордунан туруп мен тарапка басып келип, мени бир тууганындай бооруна кысты. Бир аздан кийин акчаны сумкасына салып, мени менен коштошуп чыгып кетти. Эрте мененки ширин уйкудан телефондун шыңгыраганы ойготту. Жаздыгымдын астына койгон телефонумду алып жооп бердим. Ленора, уйкуңду буздумбу? Трубканын ары жагындагы кызыктай суроо берген адамга ойготуп алып дагы сурайт деп жиндендим. Угуп жатам, сүйлөй бериңиз. Мен кечеки каныш эжең. Мен кайсы каныш эле деп ойлонуп калдым. Менин маектешим муну түшүнө койду окшойт. Тамагын оңдомуш болуп, үнүн пас чыгарып сүйлөдү. Кече бардым эле го. Сен мага акча бердиң эле. Таныдым. Угуп жатам сизде эже. Менин жардамым керекпи? Мен керебетиме олтурдум. Уйкум өзүнөн өзү эле ачылып, маектешим маанилүү нерсени айтчудай кулак түшүдүм. Билбейм, бүгүн негедир сени менен сырдашкым келди. Түнү менен ары бери оналактап уктаган жокмун. Оюма ар кыл ойлор келет. Бүгүн доктурга барууну туура көрдүм. Менден кандай жардам керек болсо айта бериңиз. Менин да башымдан көп кыйынчылык өткөн. Ошон үчүн азыр башкаларга жардам берип, кайрымдуулук кылып жатамын. Күтүүсүздөн сөз тапканыма бир четинен таң калып, бир четинен өзүмдөн өзүм тартына түшүндүм. Менин маектешим бир саамга унчукпай калды. Чынын айтсам, мен сага бир чети таң калам, бир чети суктанам. Жап-жаш туруп кандайча ушундай нерселерге жетиштиң? Же ата-энең жардам береби? Мен керектүү көптөн күткөн учур жетип келгенин түшүндүм. Жүрөгүм башкача согуп, бир саамга кабатырлана түштүм. Тамагым кургап, шилекейимди жутуп алдым.
Азыр биринчи жолу бул эжени ишендире алдашым керектигин билип, ичимден сөздөрдү курап баштадым. Мен бул нерсени эч кимге айтпайт элем. Негедир сизге ишенип сыр бөлүшкүм келди. Менин үнүм дерилдеп, негедир бөлмөнүн ичинде жаңыргансыды. Бир саамга маектешимдин бышылдаган үнүн тыңшап унчукпай калдым. Сен мага ишенсең болот. Мен бирөөнүн сырын бек сактап келгенмин. Андан да сен менен сырдаш болуу мен үчүн өтө чоң сыймык. Эки адамдын бири-бирине болгон ишеним мамилеси эми гана башталып жаткандагы сөздөр айтылды. Ал эже балким чын жүрөктөн айткандыр. Бирок мен өзүмдүн ойлорумду билдирбешке аракет кылып жаттым. Ата-энем каза болгон. Мен атамдын бир тууган энесинин колунда чоңойдум. 17 жашымда алар менен урушуп, бул жерге кошуна эжени ээрчип келе бергенмин. 2 жыл баш көтөрбөй, эс албай, 14 сааттан тигүү цехте иштедим. Жаш кыз үчүн бул кандай оор жумуш, билесизби? Мен бул нерселер чындап эле башыман өткөнсүп, сөздөрдү шурудай тизип алдап жаттым. Чынында, бирөөнү алдаш менин колумдан келет эле. Жалганда да көргөндөй кылып айтып койчумун. Маектешимдин аянычтуу жүзүн бир сыйра элестетип, өзүнчө машырлана жылмайып алдым. Кечир, ата-энеңдин өткөнүн билбеттирмин. Бирок сен күчтүү аялсың. Баарын жеңесиң. Сенин келечегиң али алдыда. Ал мага боор тарта сүйлөп жатканы менен бул сөздөргө негедир кажырлана түштүм. Мен жашоонун оордугуна чыдабай бир почкамды сатканмын. Бирок ошол адамга кайрадан ыраазымын азыр. Менде баары жакшы, бир аз диетаны эске албаганда. Ден соолугум жайында эле. Мен маектешимдин реакциясын тыңшап турдум. Ал оозуна сөз келбей, эмне дешин билбей оор дем алып жатты. Бул нерсени эч бир жанга айтпайт элем, сизге эле айттым. Бир сырды ичине ката берсең да бук болуп кетет экенсиң. Сен экөөбүз жолугуп сүйлөшсөк болобу сиңдим. Менин ички туюмум эч качан алдабаган эле. Азыр эле эже дагы оюнда менин жолумду басканы, даярданып жатканын сезип турдум. Мындай учурда ашыкча сөздүн кереги жок болчу. Көңүлү түшкөн адамдай бир аз ойлонуп турдум. Албетте болот. Сиз доктурдан чыкканда айтсаңыз, бир жерден жолугарбыз. Кечиресиз. Өзүмдү бир аз жаман сезип турам. Жолукканга чейин мен көңүлүм түшкөндөй түр көрсөтүп, ал эже менен сууз коштоштум. Мен аны ар кыл ойго салып, жан дүйнөсүн козгоп койгонумду сездим. Телефонду өчүрүп столго койдум да керебетке чалкалай жата беттим.